Чыныбай Турсунбеков акыркы сапарга узатылды. Бишкекте атасы 15 жаштагы кызын сабап алып каза болуп калды. Өпкөсү сезгенген бейтаптардын көбөйүшү кырдаалды мурдагыдан да курчутту. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков бүгүн 7-июлда Бишкек шаарында акыркы сапарга узатылып жатат. Анын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына маркумдун кесиптештери Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, вице-премьер-министр Эркин Асырандиев, депутаттар Төрөбай Зулпукаров, Талайбек Масабиров, Дастан Бекешев, саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев, мурунку депутат Турсунтай Салимов жана башкалар келди. Чыныбай Турсунбеков кечээ 6-июлда 59 жашында пневмония оорусунан улам көз жумду. Анын артында жубайы жана 3 баласы калды. Ал 2016-2017 жылдары Жогорку кеңештин төрагасы болгон. Республикада эпидемиологиялык кырдаал өтө оор болуп турат. Акыркы күндөрү өлкө боюнча күнүгө 300дөн ашык коронавирус инфекциясын жугузууда деп билдирди премьер-министр Кубатбек Боронов. Анын айтымында айрым учурда COVID-19 чалдыккандардын саны 500 адамга чейин жетүүдө. Коронавирус инфекциясынын кесепетинен өпкөсү сезгенген бейтаптардын санынын көбөйүшү кырдаалды мурдагыдан да курчутту. Мунун баары коронавирус инфекциясынын жана өпкөнүн сезгенишинен улам жарандардын күнүгө каза болушуна алып келди. Пандемияны эске алуу менен Бишкек шаарында жана Чүй облусунда эпидемиологиялык абалдын начарлашынан улам ата мекендик саламаттыкты сактоо системасына болуп көрбөгөндөй күч келгенин моюнга алышыбыз керек. Кырдаал өтө оор жана татаал. Ал үчүн биздин жоопкерчилигибиз бар. Учурда жарандарыбыз ооруканалардан медициналык жардам алууда кыйынчылыктарга туш келүүдө. Ооруканалардагы кезек күтүү жана бейтаптар үчүн даярдалган орундардын тест болушу бул бүгүнкү күндүн чындыгы деп белгиледи Кубатбек Боронов. Премьер-министрдин айтымында күн сайын элди дарылоо үчүн жаңы орундар түзүлүп, күндүзгү стационарлар ачылып жатат. Мындай кабыл алуу борборлору Бишкек шаары менен Чүй облусунда гана ачылбастан өлкөнүн бардык аймактарында түзүлүүдө. Бүгүнкү күндө бул ишке кайдыгер эмес жарандар стационар үчүн имаратын берип, медицина кызматкерлерине тамак аш ташып, финансы каражаттарын чогултуп, жетишсиз болуп жаткан медициналык аппараттарды сатып берүү менен жардам берүүдө, деди ал. Бааларды негизсиз жогорулаткан фарм компаниялардын жетекчилерине иш козголду. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы өлкөдөгү бир нече ири фарм компаниялардын жетекчилерине карата сотко чейинки териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул туурасында мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы дары-дармектерди жана коргонуу каражаттарынын кымбатташына каршы рейд жүргүзүү учурунда дарылардын негизсиз кымбаттаткан фактыларды аныктаган. Ошондой эле аталган кызматтын дарегине коррупцияга каршы коому жана демилгелүү жаштар борбору да дары-дармектерге болгон баанын жогорулап жатканы боюнча даттануу менен кайрылган. Бул билдирүү боюнча териштирүү иштери башталды. Дары-дармектерди кымбат сатып жаткан дарыкана ээлери кенен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Кээ бирлери бааны дары ташыгандар жогорулатып жибергенин айтышууда. Биз бул боюнча толук текшерүү жүргүзөбүз. Мыйзам бузган фарм компаниялардын жана дарыканалардын аталышын жарыялоо чечимин кабыл алсакпы деп жатабыз. Дары-дармектерди кимдер кымбаттатып жатканын эл билиши керек, дейт Финпол. Бишкекте атасы 15 жаштагы кызын сабап алып каза болуп калды. Милициянын кайгоо кызматкерлери киши өлтүрүүгө шектүү жаранды кармашты. Бул тууралуу Назар Ньюс маалымат агенттигине милициянын кайгоо кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 2020-жылдын 6-июлунда болжол менен саат 09:02 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматы аркылуу Бишкек шаарынын кичи райондорунун биринде атасы сабап койгон кыздын денеси муздак жатат деген маалымат келип түшкөн. Айтылган дареке ошол замат милициянын кайгоо кызматкерлери менен Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери келип, маалыматты тактаганда 2005-жылы туулган А аттуу кыз алган жаракатынан улам ошол жерден каза болгондугу аныкталган. Көрүлгөн ыкчам иш-аракеттеринин натыйжасында кылмыш изи суу электе милициянын кайгоо кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 1971-жылы туулган жаран кыздын атасы кармалып, Октябрь районунун тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Бул факт боюнча Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 130-беренесинин киши өлтүрүү негизинде сотко чейин өндүрүшкө алынды.
Манас аэропортуна санавиациянын бир канча атайын учактары учуп келишкен. Бул тууралуу Twitter колдонуучулары жазып чыгышты. Алардын айтымында учактар Нюрнбергден чыгып Бишкекке кечээ түнү конгон. Twitter колдонуучусу Bombardier 604 учагы COVID-19 менен ооруган бейтаптарды ташууга атайын ыңгайлашкан учак. Тактап айтканда тез жардам учагы. Учак керектүү жабдуулар менен камсыздалган деп билдирүү калтырган. Социалдык тармактардын айрым колдонуучулары Бишкекке келген санавиациянын атайын учактары мурунку президент Алмазбек Атамбаевди алып кетүү үчүн келген деген маалыматтарды жазган. Учурда бул жаңылыктын канчалык деңгээлде чын экени такталууда. Тажикистанда катуу жер титиреди. 4-июль күнү Тажикстандын Таджикабад районунда жер титиреди. Кырсыктан улам ондогон турак жай кыйрады. Очогу Гарм кыштагынан 50 чакырым алыстыкта болгон силкинүүнүн күчү 5 балга жеткен. Бул тууралуу Борбор Азия маалымат кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, жер титирүүдөн Ширин-Чашма айыл аймагындагы 4 кыштак көбүрөөк зыянга учураган. Биздин тизмеде 50 турак жай бар. Алардын ичинен 10-12си жарым-жартылай бузулган. Калган үйлөр жана социалдык мекемелердин дубалдарына чоң жаракалар пайда болгон. Ал эми жашоочулардан эч ким жабыркаган жок, деди Ширин-Чашма айылынын башчысы Муса Мазоков. Жергиликтүү тургундар зилзаладан улам 200гө жакын үй кыйраганын билдиришкен.